Салам, менин кичинекей жаш досум. Бүгүн биз Аламан менен Жоламан деген жомокту окуйбуз. Өткөн замандарда Аламан деген баатыр жашаптыр. Анын Кара Чач аттуу зайыбы бар экен. Аламан менен Кара Чачтын бир уулу, бир кызы болуптур. Күндөрдүн биринде Аламан аң уулап кетет. Кара Чач кызы менен сууга барат. Кара Чач чакасына суу сүзүп алмак болуп эңкейгенде чачынын бир талы сууга түшүп кетет. Суу аны агымы менен төмөн алып жөнөйт. Ушул күнү Солтон хан жигиттери менен ит агытып, куш салып жүргөн болот. Ал сууда бир нерсенин ар түркүн болуп, кубулуп агып жатканын көрөт. Аны жыланго деп болжойт. Бирок жанагы нерсе жээкке жакын агып келгенде узун тал чач экенин көрөт. Эгер бир тал чачы ушунчалык кооз болсо, муну сууга түшүрүп жиберген аял канчалык сулуу болду экен деген ойго батат. Ошентип ал сулуу аялды табууга буйрук кылат. Бир нече күн өткөндө ага маңдайында жалгыз көзү бар желмогуз кемпир келет. Сен издеген аялды мен табам дейт ал. Хан сүйүнүп кетет да, эгер тапса көп олжо сый бере тургандыгын айтат. Желмогуз кемпир Аламан аңчылык кылып жүргөн токойго жөнөйт. Жолго келип жатып алат. Аламан өтүп бара жатып кемпирди көрүп сурайт. Сен кайдан келдиң, энеке? Көп жашадым. Эми эч кимге керегим тийбей калды. Ошентип токой аралап өлбөстөн оокатын кылып жүрөм. Чарчадым, басар чамам жок, деди кемпир жооп берип. Аламан мындай деди: биздикине жүр, мага эне бол. Муну укканда кемпир сүйүнүп кетти. Аламан кемпирди өңүрүп алмак болду эле, аты кошкуруп жез кемпирди жакын жолотпой койду. Аламан ачуусу келип, атын камчы менен сууруга чаап жиберди. Акыры кемпирди ээрге мингизип үйүнө алып келди. Ошентип жез кемпир Аламандын үйүндө жашап калды. Аламан баягыдай эле күн сайын аңчылыкка кетип, Кара Чач балдары кемпир болуп үйдө калышат. Күндөр өтөт. Кемпир Кара Чачтын кулагынын кужурун алат. Сенин күйөөң жаман, сендей сулууга тең эмес, сени жалгыз таштап, өзү мергендеп кетет. Үйдө калып көңүлүң көтөрүлбөйт. Сен өз теңиңди тап. Кемпир күн сайын ушул сөзүн кайталай берет. Эгер кааласаң сага башка күйөө таап берейин. Каалаганыңдай киши табам. Бай десең бай, бийликтүү десең бийлиги барды табам. Менин көздөп жүргөн бир адамым бар. Ал сени аябай сүйөт. Ошентип ал Кара Чачтын сууга агып кеткен бир тал чачын көрүп, ага ашык болуп калган Солтон хан жөнүндө баяндады. Кара Чач Аламандан чыгып Солтон ханга тийүүгө макул болду. Эки аял Аламандан кантип кутулуунун амалын издешти. Кемпир Аламан уктап жатканда эки колун жибек жип менен байлап коюуну айтты. Бирок ал бир түн уктап, 40 күн уктабайт, деди Кара Чач. Муну уккандан кийин кемпир хан Солтонго барды. Уккандарын ага баяндады. Хан жоокерлерин Аламанга жөнөттү. Алар Аламандын уктай турган күнүн күтүштү. Ал уктагандан кийин келишип, жибек аркан менен бекем байлап салышты. Кара Чач болсо Солтондун аялы болуп калды. Күндөрдүн биринде Аламан кызын чакырып алып мындай деди: кызым, апаңдан менин болот канжарымды сурап ал. Ал сандыкта катылуу. Ошону мага алып кел. Ошондо кызы: мындан ары сен менин атам эмессиң. Менин атам хан Солтон, деди. Аламандын күйбөгөн жери гүл болду. Мындан кийин кызына башка эч нерсе деп айткан жок. Аламан Жоламан баласын чакырып алып айтты: уулум, энеңден менин болот канжарымды сурап ал. Ал сандыкта, ошону мага алып кел. Уулу чуркап энесине барып айтты: мага атамдын канжарын бер, мен ойнойм. Кара Чач көп күндөр бою канжарды берген жок. Уулу күн сайын сурай берди. Акыры Солтон хан: берчи, ойносун, деди. Бала канжарды алып чуркап үйгө келди да жибек жипти кесип жиберди. Аламан бошонуп, күч кайратын чыңап алып Солтон ханга кол салып, өзүн өлтүрүп, аскерлерин кырып, Кара Чач менен кызын кайнатасына алып келди. Ал кызы менен небересинин кылыгына аябай ачууланып, экөөнү дарга астырып жиберди да жээнине чоң ыраазычылыгын билдирди. Ушундан кийин Аламан акылдуу кызга үйлөндү. Уулу менен аңчылыкка барып жүрүштү. Мастан кемпир болсо Аламандын канжарын кантип алуунун аракетинде болду. Ошентип ал бир күндөрү жаш баладай болуп кубулуп жолго жатып алды. Аламан менен Жоламан кийиктеп келе жатышып, жолдо жатып ыйлап жаткан баланы көрүшөт. Аламан аны көтөрүп алып, атына минмек болгондо аты бышкырып жиберип секирип кетти. Аламанды жанына жолотпой койду. Жоламандын аты да так түйүлү бүркөт. Араң дегенде Жоламан баланы ээрине өңөрүп үйүнө алып келди. Баланы бешикке бөлөп коюшту. Арадан бир нече күн өттү. Күтүлбөгөн окуя болду. Бала аны менен кошо канжарда дайынсыз жоголуп кетти. Аламан бул ишти аялына айтты. Ал: бул жөнөкөй бала эмес, мастан кемпир окшойт. Ал сени өлтүргөн жүрөт. Сен тоого качып кет, деди. Аламан аялынын сөзүн макул көрдү да тоого кетип калды. Арадан бир аз күн өттү. Мастан кемпир желмаян төөнү минип Аламандын аялына келип: Аламан кайда, деп сурады. Анын тоого кеткенин билди да артынан жөнөдү. Аламан канчалык катуу жүрсө да, мастан кемпир кууп жетип алды. Жоламан бул окуяны билгенден кийин атасына жардам бермекчи болуп тоого жөнөдү. Аламандын аялы ага сыйкырдуу шакек берип айтты: атаңды тапкында ушул шакекти ага кыргытып жибер. Ал аны кармап алат. Ошондо анын аты ылдамыраак чуркайт.
Мастан кемпир муну көрөт да каардана кыйкырат. Ошондо сен аны найза менен көзгө сайып жибер. Бирок бир эле жолу сай. Эсиңде болсун. Экинчи жолу сайсаң кара жин тирилип кетет. Жоломан атасына жетип, сыйкырдуу шакекти ыргытты. Аламан аны тосуп алды. Аты мурдагыдан катуу чуркады. Мастан кемпир муну көрүп каардана кыйкырып жиберди. Жоломан найзасы менен көзгө сайды эле мастан кемпир желмаян төөдөн учуп түштү. Дагы бир жолу сай деп жалынды кемпир. Бирок Жоломан энесинин сөзүн эстеди да экинчи найза урган жок. Ошентип жез кемпир жарык дүйнө менен кош айтышты. Аламан акылдуу баласын бетинен сүйдү. Алар үйүнө келишти да эч жамандык көрбөй жыргап куунап жашап калышты.